Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбыз. Балдар, буга чейин биз силер менен квадраттык тамырларды, даражадан алынган квадраттык тамыр, көбөйтүндүдөн жана бөлчөктөн алынган квадраттык тамырлар менен таанышканбыз. Бүгүн биз силер менен дагы бир жаңы тема менен таанышабыз. Анда келе балдар, калемсап дептериңерди алып, жаңы теманы жазып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы квадраттык теңдеме. Силер жазып алдыңар деп ойлойм анда балдар. Келгиле мен төмөнкүдө силерге бир нече теңдемелерди көрсөтүп көрөйүн. Жакшылап ушул 4 теңдеменин ичинен кандай окшоштуктары бар экен? Жакшылап байкап көргүлөчү. Көрдүңөрбү? Мен силерге көрсөтө берейин. Бардыгынын өзгөрмөлөрү бирдей экен. Көрдүңөрбү? Бардык өзгөрмө x экендигин көрүп турасыңар. Жана ошондой эле бардыгында x-тин квадраттары бар экен. Көрдүңөрбү балдар? Байкап тургула. Бардыгы 0 барабар экен. ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндөгү теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат. Карагылачы, мен берген силерге 4 теңдеме тең квадраттык теңдеме. Бул жерде бардыгы бир өзгөрмөдө болуп атпайбы? A, B жана C бул ар кандай сандар, бул квадраттык теңдеменин коэффициенттери. Ал эми x өзгөрмө. Көрдүңөрбү? Бардык теңдемелерде өзгөрмө x болуп турат. Жана ошондой эле квадраттык теңдеме болуш үчүн a коэффициенти 0 барабар эмес болуш керек. Мына балдар, квадраттык теңдеме ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндө берилиш керек экен. A, B жана C сандары ар кандай чыныгы сандар. Бул квадраттык теңдеменин коэффициенттери. Балдар, A бул биринчи коэффициенти, B бул экинчи коэффициенти, C бул бош мүчө. Демек квадраттык теңдемелердин A биринчи коэффициенти экен, B экинчи коэффициенти жана C бош мүчө. Анда келе жогорудагы квадраттык теңдемелердин коэффициенттерин аныктап көрөлү. Демек квадраттык теңдеме ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндө берилиш керек экен. Анда биринчи теңдеменин коэффициенттерин аныктап көрөлүчү. Мынакей a биринчи коэффициент, b экинчи коэффициент, c бош мүчө. Анда биринчи теңдеменин коэффициенттерин карап көрсөк, балдар, a 3-кө барабар экен. Жакшылап байкап тургула. b минус 2-ге барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Ал эми бош мүчө 5-ке барабар. Экинчи квадраттык теңдемени карап көрөлүчү. Биринчи коэффициенти минус 12 экен. Экинчи коэффициенти 8-ге барабар. Ал эми бош мүчөсү минус 7-ге барабар. Балдар, силер дептериңерге жазып алып тургула. Мен 3-чү теңдемени көрсөтөйүн. 3-чү теңдеменин коэффициенттери канча барабар болду экен? X квадрат минус 3x барабар 0 теңдемесинин коэффициенттерин аныктап көрөлүчү. Карагыла балдар, x квадраттын алдында турган коэффициент бул 1-ге барабар. Демек коэффициенти 1 болот экен. Экинчи коэффициенти минус 3-кө барабар. Ал эми бош мүчөсү байкап көрүлөчү, бош мүчө жок экен. Бул учурда бош мүчө 0-го барабар. Айрым бир квадраттык теңдемелерде бош мүчө же болбосо экинчи коэффициенти 0 болуп калышы мүмкүн балдар. Бүгүн биз силер менен таанышабыз. Анда келе 4-чү теңдеменин коэффициенттерин аныктап көрөлү. Байкап атасыңарбы? Биринчи коэффициент 0-го барабар эмес болуш керек. Демек биринчи коэффициент 8-ге барабар экен. Ал эми бош мүчө экинчи коэффициент 0-го барабар. Ал эми бош мүчө минус 4-төн 3-кө барабар экен. Мына балдар, ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемесин a коэффициенти башкача айтканда биринчи коэффициентка 0-го барабар эмес болуш керек. Биринчи коэффициент экинчи жана бош мүчөлөрүн жазып алууга мүмкүн экен. Анда балдар, мен силерге суроо бергим келип жатат. Жогорудагы 4 теңдеменин ичинен квадраттык теңдемени тапкылачы. Кана балдар, биринчи 1 минус 12x барабар 0 экен. Экинчи b'si 3,7x квадрат минус 5x плюс 1 барабар 0 экен. V'si минус 9x квадрат минус 13 барабар 0 экен.
гсы 48x квадрат минус x'тын 3 даражасы минус 9 барабар 0 экен. Кана балдар, мен силерге 4 вариант сунуш кылып жатам. Ушул 4 варианттын ичинен кайсынысы квадраттык теңдеме боло алат? Кана квадраттык теңдемени тапкылачы. Туура жообу 3 экен. Эмне үчүн А болбой калды балдар? Карап көрүлөчү. Бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме экен. Квадраттык теңдеме боло албайт. Б болот экен, көрдүңөрбү балдар? Всы дагы болот экен. Ал эмнеге Г болбой калды экен? Келе карап көрөбүз. 48x квадрат минус x'тын 3 даражасы минус 9 барабар 0. Бул жерде x'тын 3 даражасы квадраттык теңдеме боло албайт, балдар. Көрдүңөрбү? Мына бул учурда А менен Г квадраттык теңдеме боло албайт экен. Квадраттык теңдемелер булар 3,7 x'тын квадраты минус 5x плюс 1 барабар 0 жана минус 9x квадрат минус 13 барабар 0 экен. Келе балдар, квадраттык теңдеменин коэффициенттерин жазып көрөлү. Анда биринчи квадраттык теңдеменин коэффициентин карап көрөлүчү. Биринчи коэффициенти 3,7 экен. Экинчи коэффициенти минус 5 экен. Байкадыңарбы балдар? Жана бош мүчөсү 1ге барабар экен. Анда мен силерге суроо бергим келип жатат, балдар. Минус 9x квадрат минус 13 барабар 0 теңдемесинин коэффициенттерин таап көргүлөчү. 4 вариант сунуш кылып жатам. Кана балдар, минус 9x квадрат минус 13 барабар 0 квадраттык теңдеменин коэффициенттери кайсылары болушу мүмкүн? Ушул 4 варианттын ичинен таап көргүлөчү. Мен ойлойм, силер таптыңар деп. Анда келгиле, мен туура жообун көрсөтө берейин. А коэффициенти, башкача айтканда биринчи коэффициенти минус 9га барабар экен. Балдар, минус 9га барабар экен. Экинчи коэффициентти карап көрүлөчү. X өзгөрмөнү камтыган жок болуп атат, көрүп атасыңарбы? Анда бул учурда Б 0га барабар экен. Ал эми бош мүчө минус 13кө барабар. Анда туура жообу экинчи вариант экен. Биринчи коэффициенти минус 9га, экинчи коэффициенти 0го жана бош мүчөсү минус 13кө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Биз силер менен квадраттык теңдемелер менен тааныштык. Балдар, ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 квадраттык теңдеменин А коэффициенти 0го барабар болбош керек экен. Себеби x квадрат жок болсо, анда бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме болуп калат. А квадраттык теңдеме болуш үчүн ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемесин А коэффициенти жосо биринчи коэффициенти 0го барабар эмес болуш керек экен. Анда балдар, мен силерге бир нече квадраттык теңдемелерди мисал кылып көрсөтпөдүмбү? Бул учурда b же c квадраттык теңдеменин экинчи жана бош мүчөлөрү 0го барабар болуп калышы мүмкүн экен. Келе ушул учурларды карап көрөлү. Эгерде квадраттык теңдеменин экинчи коэффициенти 0го барабар болсо, анда биз ax квадрат плюс c барабар 0 теңдемесин алабыз. Же болбосо балдар, бош мүчөсү 0 болуп калышы мүмкүн. Анда бул учурда биз ax квадрат плюс bx барабар 0 теңдемесин алабыз. А балким бир эле мезгилде эки коэффициент тең 0го барабар болуп калса, анда биз ax квадрат барабар 0 теңдемесин алабыз. Балдар, дептериңерге жазып алып тургула. Демек, квадраттык теңдеменин А коэффициенти 0го барабар болбош керек экен. Ал эми калган коэффициенттери 0 болуп калган учурда, демек 3 учур бар экен. Карап көрүлөчү балдар. b 0го барабар, c 0го барабар жана бир эле мезгилде b дагы c дагы 0го барабар болгон учурда биз квадраттык теңдемелерди алат экенбиз. Анда мен силерге аныктама берип көрөйүнчү. Квадраттык теңдемесинин b жана c коэффициенттеринин жок дегенде бирөө 0го барабар болсо, анда мындай теңдеме толук эмес квадраттык теңдеме деп аталат экен. Кайталайм балдар. Квадраттык теңдемесинин b жана c коэффициенттеринин жок дегенде бирөө 0го барабар болсо, анда мындай теңдеме толук эмес квадраттык теңдеме деп аталат экен. Толук квадраттык теңдеме болуш үчүн балдар, a, b жана c коэффициенттери 0го барабар эмес болуш керек. Андыктан b жана c коэффициенттери 0го барабар болгон учурда биз силер менен 3 учурду көрдүк. Дептериңерге жазып алгыла балдар. Бул толук эмес квадраттык теңдеме экен. Жазып алдыңарбы? Анда келгиле толук эмес квадраттык теңдемелерге мисал келтирип көрөйүн балдар. b коэффициенти 0го барабар болсо, мисалы минус 2x квадрат плюс 7 барабар 0 теңдемесин. a коэффициенти минус 2ге барабар экен, b коэффициенти 0го, c коэффициенти 7ге барабар экен.
Көрдүңөрбү балдар? Экинчи учурга мисал келтирип көрөйүнчү. 3х квадрат минус 10х барабар 0. А коэффициенти 3кө, Б коэффициенти минус 10го, ал эми бош мүчөсү 0го барабар экен. Келе үчүнчү учурга мисал келтирип көрөйүн балдар. Минус 4х квадрат барабар 0. Бул учурда А коэффициенти минус 4кө, Б 0го, С дагы 0го барабар экен. Көрдүңөрбү? Экинчи коэффициент менен бош мүчө экөө тең 0го барабар болуп калышы мүмкүн экен. Мындай теңдемелерди толук эмес квадраттык теңдеме деп атайбыз балдар. Квадраттык теңдеменин А, Б жана С бардык мүчөлөрү 0го барабар эмес болгон учурун карайлы. Демек, бул толук квадраттык теңдеме болот экен. АХ квадрат плюс БХ плюс С барабар 0 квадраттык теңдемеси толук квадраттык теңдеме болот экен. Балдар, биринчи коэффициенти 1ге барабар болуп калса, келгиле бул учурда мен 1ге айландырып көрөйүн. АХ квадратты Ага бөлсөм х квадрат, Бны Ага бөлсөк Адан Б х плюс Адан С барабар 0 болот экен. Карагылачы балдар. Б бөлүнгөн Аны мен кандайдыр бир П саны деп алайын. Ал эми С бөлүнгөн Аны Q саны деп алайын. Анда мен төмөнкүдөй квадраттык теңдемени алам. Байкап тургула балдар. Жана дептериңерге жазып алып тургула. X'тин квадраты плюс px плюс q барабар 0. Бул теңдеме А коэффициенти 1ге барабар болуп турат. Көрдүңөрбү балдар? Эгерде квадраттык теңдеменин биринчи коэффициенти 1ге барабар болсо, x квадрат плюс px плюс q барабар 0 квадраттык теңдемеси келтирилген квадраттык теңдеме деп аталат экен. Байкап атасыңар балдар, мен силерге квадраттык теңдеменин түрлөрүн көрсөтүп жатам. Анда А коэффициенти 1ге барабар болсо, мындай квадраттык теңдеме келтирилген квадраттык теңдеме деп аталат. Балдар, 4 теңдеме бердим. Ушул теңдемеге карап көргүлөчү. Ушул 4 теңдеменин ичинен кайсынысы келтирилген квадраттык теңдеме болду экен? Аганы карагылачы балдар. Х квадрат минус 2х плюс 4 барабар 0 квадраттык теңдеме. Бул учурда А коэффициенти 1ге барабар экен. Ал эми Бныкын карап көргүлөчү. А коэффициенти 2ден 1, Вныкы 3, Гныкы минус 1. Бул теңдемелер келтирилген квадраттык теңдеме боло албайт. Демек, х квадрат минус 2х плюс 4 барабар 0 келтирилген квадраттык теңдеме. Себеби коэффициенти А биринчи коэффициенти 1ге барабар экен. Келгиле аларды чыгарганды үйрөнөбүз. Эгерде квадраттык теңдеменин экинчи коэффициенти 0 болуп калса, анда АХ квадрат плюс С барабар 0 теңдемесин кантип чыгарууга болот? Мен силерге көрсөтүп көрөйүнчү. Келгиле дептериңерге жазып алып тургула. АХ квадрат плюс С барабар 0 теңдемесин сол жактан оң жакка Сны карама каршы белгиси менен алып өттүм. Эми теңдеменин касиеттери боюнча эки жагын тең бирдей санга, башкача айтканда Ага бөлүп көрөйүн. Анда х квадрат барабар минус С бөлүнгөн А чыгат. Балдар, минус С бөлүнгөн А, С 0го барабар эмес, А дагы 0го барабар эмес балдар шарт боюнча. Жана минус С бөлүнгөн А 0го барабар эмес болуш керек экен. Анда минус С бөлүнгөн А туюнтмасы эки шарты болушу мүмкүн балдар. Бирөө минус С бөлүнгөн А 0дон кичине болушу мүмкүн. Экинчиси минус С бөлүнгөн А 0дон чоң болушу мүмкүн. Анда келе бул теңдемелерди чыгарып көрөлү. Минус С бөлүнгөн А туюнтмасы 0дон кичине болсо балдар, бул теңдеме билесиңер, каалагандай сандын квадраты терс санга барабар болбош керек. Ал учурда х квадрат барабар эмес болуш керек минус С бөлүнгөн А. Себеби минус С бөлүнгөн А 0дон кичине. Демек, х квадрат минус С бөлүнгөн Ага барабар эмес болот. Анда бул теңдеме тамырга ээ болбойт экен. Ал эми экинчисин карап көрөлү. Минус С бөлүнгөн А 0дон чоң болгон учурун карап көрөлү. Демек, туюнтма 0дон чоң болгондо бул учурда теңдеме эки тамырга ээ болот балдар. Биринчи тамыры минус квадраттык тамыр астына минус С бөлүнгөн А. Экинчи тамыры квадраттык тамыр астына минус С бөлүнгөн А. Мына балдар, эки учур болот экен, ушуну дептериңерге жазып алгыла. Демек,
минус с бөлүнгөн а нолдон кичине болсо бул учурда теңдеме тамырга ээ болбойт. Эгерде минус с бөлүнгөн а туюнтмасы нолдон чоң болсо, анда бул учурда теңдеме эки тамырга ээ болот. Келгиле мен ушуга карата мисал чыгарып көрөйүн балдар. 6b квадраты плюс 24 барабар 0. Балдар, теңдемени азыркыдай кылып эле барабардыктын сол жагынан оң жакка карама каршы белги менен алып өтөйүн 24-тү. Карагылачы, 6b квадрат барабар минус 24. b квадратты коэффициентин бирге айландырып көрөйүн. Ал үчүн эки жагын тең 6га бөлөм балдар. Анда b квадрат барабар минус 4. Каалагандай сандын квадраты минус 4 болушу мүмкүнбү балдар? Жок, бул учурда b квадрат минус 4кө барабар эмес. Демек, теңдеме тамырга ээ болбойт экен. Анда жообун теңдеме тамырга ээ болбойт деп жазабыз. Же болбосо b барабар куру көптүк десек да болот. Келгиле анда дагы бир теңдеме көрсөтүп көрөйүнчү балдар. 4x квадраты минус 36 барабар 0. Бул теңдемени да барабардыктын оң жагына карама каршы белгиси менен 36-ны алып өтөйүн. Анда 4x квадрат барабар 36 болот. Эки жагын тең 4кө бөлүп салайын. 4кө бөлсөм x квадрат барабар 9. Балдар, x'тин квадраты 9га барабар экен. Демек, 9 бул 0дон чоң. Андыктан эки тамырга ээ болот. Биринчи тамыры минус квадраттык тамырасына 9, экинчи тамыры квадраттык тамырасына 9. Силер билгендей, квадраттык тамырасына 9дан арифметикалык квадраттык тамыры 3кө барабар. Демек, биринчи тамыры минус 3, экинчи тамыры 3кө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар, теңдемени текшерүү керек. Биринчи тамырды коюп көрөйүн, минус 3тү. 4 көбөйтүлгөн минус 3түн квадраты минус 36. Минус 3түн квадраты 9 балдар. 9ду 4кө көбөйтсөк 36. 36дан 36-ны алсак 0. Демек 0 барабар 0 болду. Теңдемени туура барабардыкка айландырды. Келгиле экинчи тамырды коюп көрөйүн, 3тү. Анда мында дагы 4 көбөйтүлгөн 3түн квадраты минус 36. 4тү 9га көбөйтсөм 36, 36-дан 36-ны алсам 0. Демек туура барабардыкка айландыргандыктан жообу биринчи тамыры минус 3, экинчи тамыры 3кө барабар экен. Кана балдар, дептериңерге жазып алгыла. Дагы бир учурун карап көрөлү. Балдар, квадраттык теңдеменин бош мүчөсү 0 болуп калышы мүмкүн. Бул учурда биз ax квадрат плюс bx барабар 0 теңдемесин алабыз. Көрдүңөрбү балдар? Анда бул теңдемени кантип чыгарууга болот? Карап көрөлөчү. ax квадрат плюс bx барабар 0 теңдемесин экөөндө тең x деген көбөйтүүчү бирдей болуп турат, окшош болуп турат. Кашаанын сыртына x'ти чыгаралы балдар. Анда кашаанын сыртына x чыкса, кашаанын ичинде ax плюс b барабар 0 болот экен. Көрдүңөрбү? x көбөйтүлгөн ax плюс b барабар 0. Көбөйтүүчүлөрдүн бирөөсү 0 болсо, анда балдар көбөйтүндү 0го барабар болот. Анда ушуну пайдаланалы. Биринчи көбөйтүүчү x болгондуктан x'ти 0го барабарлайын. Анда биринчи тамырыбыз 0 болот экен. Же ax квадрат плюс b экинчи көбөйтүүчүбүз 0 болсо көбөйтүндү 0го барабар. Демек биринчи тамырыбыз 0 экен. Же экинчи тамырды таап көрөлү. b-ны барабардыктын оң жагына карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Эки жагын тең a деген 0дон айырмалуу санга бөлөйүн. Анда экинчи тамыры минус b бөлүнгөн ага барабар болот экен. Көрдүңөр балдар? Балдар, карап көргүлө. Экөөндө тең x окшош болуп атат. Окшош мүчө көбөйтүүчү бар экен. Кашаанын сыртына x'ти чыгарып жиберели. Анда кашаанын ичинде x плюс 5 калат экен. Демек x көбөйтүлгөн x плюс 5 барабар 0го экен. Көбөйтүүчүлөрдүн бирөөсү эле 0 болсо, көбөйтүндү 0го барабар болот экен. Анда биринчи тамырыбыз x'ыбыз 0го барабар, же x плюс 5'ибиз 0го барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Мынакей бир тамыры сөзсүз түрдө 0го барабар болот экен. Байкап тургула. Экинчи теңдемени чыгарып көрөйүн. x плюс 5 барабар 0. Барабардыктын оң жагына 5ти карама каршы белги менен алып өтсөм, x барабар минус 5 болот экен. Мына теңдеме эки тамырга ээ болду. Бирөө 0, экинчиси минус 5. Келгиле текшерип көрөйүн балдар. Туура барабардыкка айландырса, анда ал теңдеменин тамыры болот. Көрдүңөрбү? Силер өз алдынча дагы текшерип көрсөңөр болот. Мен 0ду койсом, туура барабардыкка айланды. Биринчи тамыры 0, экинчи тамыры минус 5 экен. Көрдүңөрбү балдар? Келгиле дагы бир эле учурда 0го барабар болуп калган учурду карайын. Бул учурда ax квадрат барабар 0 теңдемесин алабыз. Карагыла балдар, эки жагын тең ага бөлүп жиберсем, x квадрат барабар 0 болот. Анда каалагандай сандын
квадраты 0 болуш үчүн ал бир эле сан 0. 0-дун квадраты 0 болот балдар. Демек, бул учурда бир эле тамырга ээ болот экен. X барабар 0. Карап көрүлөчү, мен силерге теңдеме берип көрөйүн. 100x'тин квадраты барабар 0. Балдар, эки жагын тең 100гө бөлүп жиберсем, көрдүңөрбү, коэффициенти 100 болуп жатат. Биринчи коэффициенти. Анда 100гө бөлүп көрсөм, бул учурда x квадрат барабар 0. X 0 болгондо гана квадраты 0го барабар. Теңдемени текшерип көрдүм, көрсөм туура барабартка айланды, анда жообу x барабар 0 болду. Көрдүңөрбү? Балдар, биз квадраттык теңдеменин 3 учурун тең карап көрдүк. Бүгүн биз силер менен квадраттык теңдемелер менен жана толук эмес квадраттык теңдемелер менен таанышып, алардын коэффициенттерин аныктаганды жана квадраттык теңдемелерди чыгарганды үйрөндүк. Анда балдар, билим билгичтигиңерди калыптандырасыңар деген ойдомун. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.